эң чоң кемчилиги да ошол теңдикте жатабы дейм да, баардыгын тең кылган аракет. Теңдик аракет болгочу. Тең жок да теңчилик нерсе табияттачы. Бирөө бай, бирөө кедей, бирөө өнөрү бар, бирөөнүн өнөрү жок. Мисалы ар бирөө өзүнүн аракетине жараша Анда өнөрү жок өлө берсинби? байый беришет да. Жок, мен түшүнүп атам. Бирөө байлыкка мүмкүнчүлүгү бар. Анан анын байлыгын алып, мисалы кедейлерге таратып жиберүү дагы өзү туура эмеспи дейм да. Бул жерде чыр боло турган нерсе. Мен мисалы үчүн 100% туура деп айта албайм. Бул жерде чыр болот. Мисалы үчүн өткөн жылдары нарында кедейлерге уйларды бөлүп берген, анан тууп торпокту алып калгыла, уйду кийинкиге бересиңер деп, ошо тынчып калды да. По-моему, биринчи эстин кайткан жок окшойт да. Совсем жакырчылыкка жашаган адамга жардам берип турсаң, ал ушул жардамды эле күтүп отура берет да. Аракет кыл деп айтсаң, кайсы аракет кылат? Колунан эмне келет? Көчө сыпырабы? Же бирдеме курулуш кылабы? Колунан келбесечи. Анан мага көп депутаттар көп кат менен кайрылат. Мына 5 балам бар, жалгыз бою жашайм, күйөөлөрүм жок, кетип калган деп. Кээде айткым келип атат. Ам сен 5 баланы кантип туудуң? Ушу 5 баланын ата-энеси болуш керек, аталары болуш керек го. Турмуш ушундай экен да. Ошол мамлекеттен эле күтө берүү, саясатчылардан, байлардан күтө берүү, коммунизмден калган бир биздин инстинкт эмесинби? Ал чын айтканда, сен айтканга кошулам. Бул социалисттик мезгилдеги жетиштиктер эсинде бар, ошону кайра азыркы өкмөт бергиле, бала шарт түзүп бергиле, квартира алып бергиле, пособие бергиле деген бул талап калды. Ошондон раз калгандан кийин муну жоготуш өтө кыйын. Мисалы үчүн көптөгөн мамлекеттерге мен салыштырбайм, себеби алар түпкү тамыры менен социализмден өткөн эмес. Бизде 73 жыл биз ушул шартта жүргөнбүз. Ошондон баары бир биз социализмдеги болгон жетиштиктерге кайра жандандырууга аракет кылышыбыз керек.